Урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир аткан таңда дене мүчөлөрүнүн баары тилиге карап кайрылуу жасашат. Тилиге эскертишет. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, Абу Саид аль-Худри риваят кылат: "Ида асбаха ибн Адам", эгер адам баласы эрте менен тура турган болсо, "Фаиннал а'даа куллаха tukaffiru lisana fataqul", дене мүчөлөрүнүн баары тилиге төмөндөгүчө кайрылып айтышат: "Иттақиллаха фина", биз үчүн Аллахтан корк. "Ин истақомта фаистақомна", эгер сен туура боло турган болсоң, анда биз дагы туура болобуз. "Фаин я'важажта я'важажна", эгер сен туура жолдон кыйшайган болсоң, сен туура жолдон бурулуп кеткен болсоң, анда биз дагы туура жолдон бурулабыз, адашабыз дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсандын дене мүчөлөрүнүн ичинен тил эң негиздүү мүчө. Анткени адамдын эң көп катасы, эң көп күнөөсү мына ушул тил себептүү болот. Инсан тили себептүү көптөгөн бале кырсыктарга учурайт. Эгер тилин сактабай турган болсо, тилдин артында көптөгөн көйгөйлөр жаралат. Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, адам баласынын эртең кыямат күндө дозокко томшугу менен алып кире турган нерсе анын сүйлөгөн сөздөрүнүн жыйынтыгы гана болот дейт. Тили менен чыккан нерсени башы менен гана эртең ушуну дозокто азап болуп тартып калат дейт. Биздин кыргызыбызда жакшы макал бар: бутунан жыгылган турат, тилинен тайган турбайт дейт. Тилден кете турган болсо, мунун абалы өтө оор болот. Мына ошондуктан биз тилге маани беришибиз керек. Ар бир аткан таңда дене мүчөлөрүнүн баары тилге карап арызданат экен, тилге эскертет экен. Эки көз, эки кулак, эки кол, эки бут жана башка мүчөлөр. Эй тил, эгер сүйлөй турган болсоң, ойлонуп сүйлө. Сүйлөй турган болсоң, Аллахтын ыраазычылыгы боло турган сөздөрдү сүйлө. Адамдарды ыраазы кыла турган, адамдардын көңүлүн оорутпай турган жакшы сөздөр сүйлө деп дене мүчөлөр кайрылат экен. Эй тил, Аллах Таала берген неаматка сен шүгүрсүздүк айтпагын. Аллах Таала жөнөтүп аткан неаматка сен куфурчулук келтирбегин. Тилиң менен Аллах наразы боло турган сөздөрдү сүйлөбө. Адамдар наразы боло турган сөздөрдү сүйлөбө. Адамдарды гыйбат кылба, бирөөнү ушак кылба, адамдарды алдаба, жалган сүйлөбө деп дене мүчөлөрүнүн баары тилге арызданып турат экен. Эгер сен эле адаша турган болсоң, бизди дагы азапка саласың дейт экен. Сен өзүң менен кошо бизди дагы дозокко түртөсүң, сак бол, Аллахтан корк деп ар бир дене мүчөлөрү бул күбөлүк өтүп турат экен. Албетте кыямат күнүндө дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, бул дене мүчөлөрү сүйлөйт кадимкидей. Биздин мүчөлөрү сүйлөйт, бирок анын тилин биз укпайбыз. Аллах Тааланын өзүнө гана маалым. Ар күн сайын дене мүчөлөрүбүз тилге карап ушинтип кайрылып турат. Бирок ал бизге угулбайт. Бизге пайгамбарыбыз хадисинде кабар бергендей, биз буга иман келтиребиз. Жана тилибизди сактаганы аракет кылабыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: "Яума юхшару а'дауллахи лан-нар фахум ю'заун". Кыямат күнүндө Аллах Тааланын душмандары дозок тарапка карап чогулушат дейт. Алар ушундай тизилип келишет. Хатта ида жау шахида алейхим самуухум ва абсарухум ва жулудухум бима кану я'малун. Эгер алар дозокко жакындап келишкен болсо, алардын кулактары, көздөрү жана терилери инсандын өзүнө зыянына, анын тескерисине күбөлүк өтүшөт дейт. Тил танып турган кезде, жок мен мындай күнөө кылган эмесмин, мындай ишти аткарган эмесмин дегенде, Аллах Таала анын кулагын сүйлөтөт, көзүн сүйлөтөт, терилерин сүйлөтөт, сен ушундай иш кылгансың деп пенденин өзүнө өзү күбөлүк өтүрөт. Башка бир аяттарда Аллах Таала айтат: "Аль-яума нахтиму аля афвахихим". Кыямат күндө биз алардын ооздоруна, тилдерине мөөр басып коебуз, сүйлөй албай калат.
Tukallimuna aydihim, алардын колдору сүйлөп берет. Ва ташхаду аржулухум бима кан яксибун, алар эмне иш кылгандыгын буттары көөлүк өтүп бизге сүйлөп беришет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кыямат күнүндө бул инсандын бардык мүчөлөрү сүйлөйт. Бул дүйнөдө дагы сүйлөшөт. Тилге карап арызданып турушат. Тил, сак бол, этият бол, абайла деп ушинтип кайрылып турушат экен. Мына ошондуктан тил менен адамдарды гыйбат кылуудан коркуу керек. Адамдарды гыйбат кылып жаткан кезде Аллах Таала мына ушул нерсени өзү арам кылгандыгын эстеш керек. Адамдарды тил менен гыйбат кылгандык бул мына ошол адамдын өлгөн этин жеген менен барабар болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Карим төмөндөгүчө кайтарат: "Ла яктаб ба'дукум ба'дан." Силер бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, бири-бириңерди ушак кылбагыла, бири-бириңерди айыптарыңарды айтпагыла, бири-бириңерди жаман ахлактарынан эскербегиле. Айюхиб ахадукум ан якула лахма ахихи майтан. Силер бириңер өзүнүн башка мусулман бир тууганын өлүк денесин жеген жакшы көрөбү дейт. Факарихтумуху, силер аны жек көрөсүңөр, силерге жакпайт. Ал эми аны гыйбат кылыштыңар, мына ошонун этин жеген эле барабар дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул гыйбат өтө оор күнөөлөрдүн бири. Шайтан сүйө турган күнөөлөрдүн бири. Дагы биз адамдарды гыйбат кылып, эртең бейишке кирүүдөн коргалып калбайлы. Сүйлөп аткан кезде биз бир ойлонойлу. Пайгамбар салам айтат: "Ла ядхул жаннатан наммам." Бейишке ушакчы адам кире албайт деген. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибиз менен башка бирөөлөрдү гыйбат кылуудан, башка бирөөлөрдүн айыбын ачкандан сак болойлу. Эгер сүйлөй турган болсок, ойлонуп сүйлөйлү. Пайгамбар салам хадисинде айтат: "Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир, фалякун хайран ау лиясмут." Ким Аллах Таалага жана ахирет күнүнө ыйман кетирген болсо, анда ол жакшы сөз сүйлөсүн дейт. Эгерде жакшы сөз сүйлөй албай турган болсо, анда унчукпай отурсун дейт. Жана адамдарды гыйбат кылыштык, бул урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин соопторуңузду жок кылат, соопторуңузду күйгүзүп жиберет. Пайгамбар салам айткандай, кыямат күнүндө ушундай менин бир үммөтүм адам келет деген, тоодой сооптор менен келет деген. Бирок бирөөнү гыйбат кылган, бирөөнүн акысына кирген, бирөөнү зулум кылган, мына ошол адамдар келип, өз акысын талап кылып, анын соон баарын талап тонап кетишет деген. Акырында соо калбай калган кезде ага өздөрүнүн күнөөлөрүн жүктөй баштайт дейт. Мына ошентип барып адам дозоктук болуп калат деген. Биз мындан сак болуш керек. Дагы адамдарды гыйбат кылыштык. Бул мунафыктардын сыпаты, эки жүздүүлөрдүн сыпаты. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мунафыктар төмөндөчө сыпаттайт: "Ва ида лакул ладина аману қалу аманна." Мунафыктар эки жүздүүлөр. Эгерде момундарга кошула турган болсо, мусулмандар келе турган болсо, биз Аллах Таалага ыйман кетиргенбиз, биз силер менен чогуз деп айтышат. Ва ида халау ила шаятинихим. Эгер өздөрүнүн чоңдоруна барып кошула турган болсо, өздөрүнүн тайпаларына кошула турган болсо, "Қалу инна ма'акум." Биз силер мененбиз. "Иннама нахну мустахзиун." Биз жөлө момундар шылдыңдап койло жүрөбүз деп ушунду айтышат деп мунафыктардын сыпатын айтат. Жалпы Пайгамбар салам бул эки жүздүүлүктөн бизди кайтарган, адамдардын эң начары, эң жаманы ушулар деген. "Инна шаррун наси зуwajhayn" дейт. Адамдардын эң жаманы эки жүздүү дейт. "Аллази ати хаула би вajhin ва хаула би вajhin." Адамдардын бир тайпасына барып өзүнчө башка бир жүз менен барат, экинчи тайпага барып башка бир жүз менен барат. Биринчи тайпага экинчи тайпаны алып барып ушактап гыйбат кылат, жамандап. Ал эми экинчи тайпага биринчи тайпаны гыйбат кылат дейт. Мына ушундай эки жүздүү адамдар дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилдин апат, кырсык балелеринен сактаныбыз керек. Ар таң аткан сайын биз бүгүн мен тилимди сактайм, мен бүгүн бирөөнү гыйбат кылбайм деп өзүбүзгө өзүбүз сөз беришибиз керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, тили менен биз жалган сөздү айткандан этият болуш керек. Бирөөлөрдү гыйбат кылуу менен биргелде жалган сөздү айтыштан этият болуш керек. Жана тили менен биз башка арам сөздү айткандай, уят сөздөрдү сүйлөгөндөй, Аллах Тааланын динине жалган сөздү айткандан этият болушубуз керек. Тилибиз менен Аллах Таала арам кылган ар кандай арам сөздөрдү, арам музыкаларды ырдагандан биз этият болушубуз керек. Бул тилдин аманаты. Эгер тил кыйшайып калган болсо, эртең дене мүчөлөрүн баары дозокко күйүп калат. Жана тил менен биз Аллах Таала берген нематтарга күфүрсүз келүүдөн этият болушубуз керек. Аллах Таала бизге аз немат береби, көп немат береби, ошого каниет кылып, шүгүр кылып жашай турган болушубуз керек. Эгерде мындай кылбай турган болсок, эртең денебиздин
баары күйүп калышы мүмкүн. Жана ошондой эле тилге маани берип карай турган болсок, эртең кыямат күнүндө бизге өтө оор соопторду алып келет. Инсан тили себептүү эле бейишке кирип кетиши мүмкүн. Пайгамбар салам айтат, ким уруш жанжал таштай турган болсо дейт, бирөөлөр менен урушпаган болсо дейт, акыйкатта болгон болсо ошону таштап кое турган болсо, мен бейиштин эң жогорку жайынан бир үйдөн убада берем деген. Жана Пайгамбар салам айткан, силер чынчыл болула деген. Эгерде киши чындыкты сүйлөй бере турган болсо, ал адам Аллахтын астында чынчыл болуп жазылып калат деген. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибиз менен жакшы ибадаттарды өтөрүшүбүз керек. Тилибиз менен зикирлерди кылышыбыз керек. Тилибиз менен истигфарларды көп айтышыбыз керек. Тилибиз менен биз Куран окушубуз керек. Тилибиз менен адамдарга жакшы нерселерди үйрөтүшүбүз керек. Дүйнө илими болобу, акырет илими болобу, мана ошолорду үйрөтүп кое турган болсок, албетте тилдин сооптору өтө улуу. Тил Аллахтан корко турган болсо, анда инсан башка дене мүчөлөрүн дагы сактайт экен. Ал эми тил сакталбай турган болсо, тил өзүн этият кылбай турган болсо, анда башка мүчөлөргө да зыян берет экен. Мына ушинтип ар аткан таң сайын башка мүчөлөр тилге карап кайрылып, тилге карап эскертип, тилге карап ушундай өздөрүнүн арызын айтып барат экен. Биз мына ушул нерсени сезе билип, ар таң аткан сайын мен тилимди сактайм бүгүн кечке чейин. Бүгүн жатканга чейин мен тилиме этият болом деп өзүбүзгө өзүбүз сөз берип, тилди сактай турган болсок, иншалла кыямат күнүндө бизди жакшылыкка алып барат. Кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен биз эңсеп жүргөн бейишке кирүүнү бизге насип кылат. Кыямат күнүндө Аллах Тааланын жүзүн көрүү бизге насип болот. Аллах Таала баарыбызды иманыбызда бекем кылган болсун. Аллах Таала биздин тилибиздин апат кырсыктарынан сактаган болсун. Кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сындыктар менен чогуу кылып, Аллах Тааланын жүзүн көрүүгө насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.